Эгерде балдарыбыз буга чейин бизди мисалы үчүн тарбияда жаңылыштык кетип ката кетирип бизди сыйлабай жатса, сөзүбүздү эки кылып атса, өз билгенин кылып аткан болсо, биз кандай кылабыз? Албетте бунун дагы эрте кечи жок экен. Кыскасы, баланы уктура билүү дагы, баланы сыйлата алуу дагы сразу болуп кала турган нерсе эмес экен. Буга атайын убакыттар, балким жылдар керек экен да. Биз ошол өзүбүз гана жүрүм турумубуз менен, өзүбүз гана мамилебиз менен ошол укканды, уга билип гана уктурганды, сыйлай алуу гана, сыйлоо менен гана сыйлатканды үйрөтүп алат экенбиз да. Эми биз сыйлабасак кандай кылабыз? Мисалы үчүн балабыз менен кел сени менен сүйлөшүп алайлыкчы деп сүйлөшүүгө чакырып, колунан кармап, же болбосо жөн гана көзүбүздү туура кадап, бала менен мындай бирдей абалда отурган абалдачы, көзүнө тике карап гана болуп өткөн окуяларды жай гана сөз менен түшүндүрүп, кылган ишин ката экендигин, өзүбүзгө кандай оор басып аткандыгын, балам сен үчүн мен жоопкермин да, мен сенин ата энеңмин да, бул нерсе мени кыжалат кылдырат, тынчсыздандырат, мен сенин коопсуздугуң мага өтө маанилүү деп гана сөздөр менен айтат экенбиз да. Албетте биринчи айтканыбызда эле бала мисалы үчүн буга чейин такыр укпаган болсо угуп калбайт. Убакыттын өтүшү менен ошол биз кыйкырбай, бакырбай айта бере турган болсок, убакыттын өтүшү менен апам мени угуп атат, апам мени сыйлап атат, апам мага жумшак гана кайрылып атат деген түшүнүк келет экен да. Көпчүлүк апалар мен жумшак айтсам, мен акырын айтсам укпайт. Мен только кыйкырсам, мен только бакырсам, мен только урушсам гана угат, же урсам гана түшүнөт деп ойлошот экен да. Нет, бул учурда бул ката ойлойт экенбиз. Бул любовь с минусом дейт, сүйүүнү минус жол менен алуучу адатты пайда кылып алып, өтө чоң ката кетирип алат экенбиз да. Демек, акырын жумшактык менен гана айта берсек, жанагы шеф кол астындагыларга кыйкырып, бакырып, уруша берип, жазалай бере турган болсо, ал шефтин сыйы кетип калат го, директорду эч ким сыйлабай калат. Ишимди аласың да, башымды алат белең деп баары кошулуп деп иштебей жумушунан уволен болуп кетип калат. Качан директорду сыйлайт? Унчукпай, акырындык менен чечкендиги үчүн, олуттуу, серьезный болгондугу үчүн, баардык ишчилерине кол астында сый мамиле кылгандыгы үчүн, сыйлуу болгондуктан ошол ата эне дагы баласына ошол акырындык менен жумшак сүйлөп сыйлай берсек, акырын бара бара бала бизди уга баштайт экен. Албетте идеалдуу жашоодо адам жок. Ката кетирип алабыз. Мисалы үчүн көңүл адатыбыз бар, эмоциябызды кармана албай калабыз, өзүбүздөн чыгып кетебиз. Ошол учурда өзүбүздү күнөөлөбөй, же болбосо өзүбүздү мындай айыптабай мындай кылганыбыз туура эмес. Болгону биз кайсы учурда өзүбүздү кармана албадык, эмне үчүн кыйкырып алдык, ошол нерселерди гана түшүнүп эске алып коюп, ушундай кылганда мен өзүмдү кармана албай калдым, ушундай кылганда мен эмоциямды башкара албай калдым деп гана анализ кылып коебуз, болду бүттү. Күнөөлүү сезип өзүбүздү жегенибиз бул өтө ката кеткендик болуп саналат экен да. Демек, э, чектен ашып кете турган болсок, баланын көңүлүн катуу оорута турган сөздөрдү айта турган болсок, балам, ачуулануу бул норма. Адам ачууга кээде алдырып коет. Бирок эң жакшысы ачууну адам башкара билгендер гана сабырдуу жана акылдуулар, таанышмандар болот. Мен сага кечээ ушул ачуу үстүндө катуу айтып койдум, катуу айтсам кечир, бирок кылган ишиң мага жакпады, бирок мен ашыкча айткан сөздөрүм үчүн кечирим сурайм деп балдар менен сүйлөшүп алсак болот экен. Бирок мен эч качан өзгөрбөйм да, менин болгонум ушул, мен ушуга чейин ушинтип көнүп калдым, эми ушул сабакты угуп эле өзгөрүп кала белем, кандай болсом ошондой учамын деп ойлой турган болсок, анда бул биздин эң чоң катабыз экен. Тескерисинче, тескерисинче бала менен мамилебизди жакшыртууга аракет кылып жатканыбызды, баланы сыйлап жатканыбызды, баланы уга билүүгө аракеттенип жатканыбызды бала сөзсүз түрдө сезбей койбойт. Аны билет, бала бизди түшүнөт жана бизди аяп баштайт, бизге жакын болгусу келе баштайт. Бала да ошого жараша бизге мындай
жоопту бергиси келе баштайт да. Анан ошо мен болгонум ушул деп кыкырып бакырынып мурдагыдай эле агрессия көрсөтүп жүрө турган болсок, анда балабыз менен болгон мамилебизди эч качан калыбына келтире албайбыз, тескерисинче жок кылып койрат болот экенбиз. Дагы бир нерсе, биз балдарга мен өзгөрбөйм да, менин болгондорум ошол деп балага сый мамилени өзүбүз үлгү болуп көрсөтпөй кое турган болсок, балдарыбыз чоң жашоого барганда балким диплом алышы мүмкүн, же балким элдерден көрүнүшү мүмкүн, чөйрөдөн көрүшү мүмкүн, үйрөнүшү мүмкүн, башка кишилерге сыйлап мамиле кылганды үйрөнүшү мүмкүн. Бирок ал жасалма катары сырттагы чөйрөлөргө гана жакшы сүйлөйт дагы, өзүнүн үй бүлөсүнө эң жакын адамдарына, өзүнүн үй бүлөсүнө эң жакын адамдарына сый мамиле кылганды билбей калышат экен. Мисалы үчүн билесиздер, баягындай кээ бир адамдар бар, көчөдөгүлөргө аябагандай сылык сыпаа жакшы сүйлөйт дагы, бирок өзүнүн балдарына же аялына же күйөөсүнө өтө оройлук менен мамиле кылган адамдар бар. Демек, биздин балабыз жеке жашоосунда бактылуу болушун кааласак, анда өзүбүз балабызга сый урмат көрсөтүүгө бүгүндөн баштап аракет кылышыбыз керек экен. Мисалы үчүн мен дагы бир мисал, кээ бир адамдар бар, настроениясы жакшы болгон учурда биз менен жакшы сүйлөшөт, настроениясы жок учурда бутуңдап, оройлонуп, буруңдап калган адамдар бар. Булар дагы мисалы үчүн кээде бул адат каяктан келип чыгат? Бул адат настроениябыз жакшы мезгилде балабызды жакшы угабыз, жакшы сүйлөшөбүз дагы, настроениябыз жок учурда баланын сезимдерин, ойлорун жокко чыгарып, урушуп кагып силкей бере турган болгон болсок, ошону дагы бала өзүнө калыптап алып, настроениясы жакшы учурда элдерге жакшы мамиле кылып, настроениясы жок учурда жоктон күнөө таап, аны менен уруш чыгарып же былтыңдап тылтыңдап калган сапатка ээ болуп калат экен. Демек, балабыз коомчулукта уят болуп калбай, же болбосо ар кимди менен конфликтке барып уруша бербей, ар ким менен чырлаша бербей, жакшы мамиледе болуп, жакшы сый урматка татыктуу болуп, башкаларды сыйлай алган, өзү да сый көрө билген абалда өсүүсүн кааласак, анда биз балага сый мамиле жасаганды үйрөтүшүбүз керек экен да. Мисалы, так, мисалы, көпчүлүк апалар балага сыйлаганды үйрөтүштөн мурда, балага үйрөтүштөн мурда, баланы сыйлагандан мурда эң алгач өзүңүздүн жан дүйнөңүзгө сарепсеп салып көрүңүз. Сиз өзүңүздү өзүңүз сыйлайсызбы? Мисалы үчүн, чарчап келген убакта өзүңүзгө эс алганга уруксат бересизби? Мисалы үчүн, коноктошкондо коноктор менен аябагандай чарчап калдыңызбы? Демек, тынчтанып алганга эс алууга уруксат бересизби, же коноктор кеткенден кийин да чарчасаңыз дагы эч нерсеге карабай үйлөрдү бүтүндөп полный жыйнап, идиштердин бирин калтырбай жууп, чарчаганыңызга карабай баарын бүтүрөсүзбү? Эгерде ушундай кыла турган болгон болсоңуз, бул дагы өзүңүздү өзүңүз сыйлабай аткандыктын белгиси болуп саналат экен да. Ошол эле учурда, мисалы үчүн, коноктор кетти, чарчадыңыз, анан өзүңүздү мисалы үчүн жок мен бүтүрүшүм керек деп тиштенип, идиштердин баарын жууп, үйлөрдүн баарын жыйнап аткан болсоңуз, балдарыңыз шоктон ары бери чыгып калса, балдарыңызга уруша беришиңиз мүмкүн, же болбосо чоң балаңыз, өспүрүм балдарыңызга мага жардам бер деп кайша айта беришиңиз мүмкүн. Ошол эле учурда жолдошуңуз, күйөөңүз келип бир нерсени таппай атам десе, ага кыйкырып жиберишиңиз мүмкүн. Мына ушундай конфликттерди жаратып алат экенбиз. Демек, чарчасак, чарчадыкпы, демек эс алганга, настроение болуп атабызбы, уктап эс алып, өзүбүзгө келип алганга, же тынчыраак жерден ойлонуп, анализ чыгарып, чечим чыгарып алганга өзүбүзгө уруксат беришибиз керек экен да. Ошондо гана башкаларды жакшы мамиле кыла алат экенбиз. Мисалы үчүн, балдарды сыйлабасак, балдарга жакшы мамиле кылбасак, балдар дайым урушуп, кемсинтип, сындап тура бере турган болгон болсок, балдардын ички диалогун калыптап алышыбыз
мындай ички диалогун бузуп алат экенбиз. Ички диалог дегенди түшүнсөңүздөр керек. Мисалы үчүн кээ бир адамдар будильник чыңыраса дагы турбай уктап калып, анан ошол иши калып кетсе, кечке өзүн жемелейт да: мен ушундаймын, мен угуучумун, ушул ишим калып кетти, жүрө берем ушинтип былжырап деп. Же болбосо бир ишти ката жасап отурган болсо, элдин баары кыйын болуп кетти, элдин баары өнүгүп кетти, мен жүрөм ушинтип ката кылып адашып, мен эле калып кеттим деп ичинен өзүн өзү урушуп жеген бул абалдар бар. Андан ички диалог деп түшүнөсүздөр, адам ар дайым өзү менен өзү ойлонуп, барсамбы, барбасамбы, кылсам, кылбасам деп ойлонуп жүрөт. Ушуну ички диалог деп коет. Кыскасы, биз балдарды ушинтип өзүн өзү сыйлабай кое турган болсок, бул эң бир психологиялык жактан коркунучтуулугу, биз өлгөндөн кийин дагы балдарыбыз 80-ге 90-го чыккы чакты ички диалогунда биздин урушкан сөздөрүбүз аркылуу, биз урушкан, жемелеген, сындаган, айыптаган күнөөлөгөндөрүбүз аркылуу бала ичтен, ички родительский психология деп коет, ата энелик абал деп коет, родительский мышление деп коет, ичтен өзүн өзү жеп, ичтен өзүн өзү урушуп өтөт экен да. Анда мындай адамдарга душмандын да кереги жок деп айтылат да. Мындайча айтканда, албетте бала бул конкреттүү түрдө бул менин апам урушуп атат деп ойлобойт. Болгону биз уруша бере турган болсок, баланы сындай бере турган болсок, айыптай бере турган болсок, бала дагы өмүр бою өзүнүн кылган ишине, ката ишине дайыма өмүр бою өзүн айыптап, күнөөлөп, сындап, урушуп жүрүп өтөт экен. Башкача айтканда, биздин урушкандарыбыз баланын мээсинде программа болуп өмүр бою калыптанып калат экен. Эгер качан ал өзү менен өзү иштебесе, өмүр бою ушул бактысыз абалда ошондой жашоо кечирип калат экен. Демек, ички диалогунда балдарыбыз ички диалогунда мен ата энемди сыйлайм. Ата энем да мени сыйлайт. Мен ата энеме таяна аламын. Ата энем менин кылган ката иштерим үчүн, ата энем менин кылган туура эмес нерселерим үчүн эч качан жазалап урушпайт. Ата энем мени түшүнөт, колдойт. Алар менин ишеничим, таянычым. Мен керек учурда алар менен кеңеш сурап, колдоо күтүп, өзүм чече албаган маселелерди алар менен кеңешип, алардын жардамы менен чече аламын. Алар мага туура жол көрсөтүүчү адамдарым деген ойго, түшүнүккө келип калыш үчүн биз ошондой диалог менен жашаш үчүн өзүбүздүн мамилебиз менен, сыйыбыз менен ошол нерсеге жеткирет экенбиз. Бүгүнкү сабакты аягына чейин көңүл буруп укканыңыз үчүн сизге чоң рахмат. Сиз албетте мыкты апасыз. Балаңыздын келечегинде аракет кылып жатасыз. Өзүңүздү өзүңүз мактаңыз, сыймыктаныңыз, өзүңүздү сүйө билиңиз. Эми бүгүнкү сабактын тапшырмасын өзүмчө берейин.